Аларды эчке айтты, устаттыгына китебине бар деп. Ошонун арасынан дагы бизге ага эң актуалдуу, бизге өтө зарыл деген темаларды бөлүп, ушундай папка ачып, айларга бөлүп койгонбуз да. Мисалы сентябрь кайсы теманы, август, декабрь, январга бөлүп ушул багыттар боюнча иштейбиз. Кийин биздин жаш мугалимдер мектепте азыр 6-7 жаш мугалим окуйбуз. Бул жерде предметибиз ар башка. Жылдызай орус тилинен, Жанатбек англис тил, физик, анан кийин математика болуп предметтерибиз ар башка болгондуктан ага бизге предметибизге жараша ар кандай багытта тапшырма берет. Ошол анан кийин мен азыр биринчи кирерден ошол ар бирге токтолордон мурда жалпы жаш мугалимдерге бере турган тапшырмаларды айтып өтсөм, 5-тен 11-ге чейин ошол класска киресиңби, кирбейсиңби, 5-тен 11-ге чейинки китептин ичидеги көнүгүүлөрдү, эгер биз көнүгүү, физиктер болсо маселе мисалдарды, математиктер болсо мисалды көнүгүүлөрдү иштеп чыгуу деген. Ошону биз иштеп чыкканбыз 5-тен 11-ге чейин. Мунун себеби эмне дегенде, эгер мен 7-8-ге өрөм, эгерде 9-класстын мугалими келбей калса, коркпой ошол класска кирип сабак өткөнгө бизге жеңил болот. Себеби ал материалды биз иштеп көрүп көнүп койгонбуз. Ошону биз баардыгыбыз азыр жаш мугалимдер 5-тен 11-ге чейин темаларды бүтүп, көнүгүүлөрүн иштеп чыкканбыз. Бул биринчи тапшырма. Андан кийин ошол эле 5-тен 11-ге чейинки теманын грамматикасын иштеп чыктылар деген. Ошол грамматикасын дагы ар бирибиз ошол жаш мугалим өзүнүн булар маселе мисалын иштейт, биз грамматикасын өзүбүзгө тиешелүү англис тили, орус тилдеринин грамматикасын иштеп чыгып, конспекттелеп чыкканбыз. Эмге салып? Сен оңунан тосуп алсаң да, ачык калат, мен столду жылдыр. Ачык. Бректе конспект. Жок, жылдыз ачык өзү. Ачык калган, акер ол рекомендер берген. Жок, азыр сүйлөп атып берип коём. Сүйлөп өткөндөн уже биз башка иш баштайбыз. Азыр вакыт өтө турат. Көнүгүүлөрүнөн грамматика, анан бизге көп жагай сөздүктөр менен көп иштеди, бул англис тилде. Синоним сөздүктөр жазып чыккан. Бул жерде антоним сөздүктөр, бул жерде фраза жазган, бул жерде фонетиканы дагы жазган. Жакшы. Анан кийин бизге уттур жаңы маалыматтарды берип турат да, бир ишти бүткөндөн кийин бир ишти кылышыбыз керек. Анан акыркы берген агайдын эмеси боюнча дагы биз 2-3 апта болуп калды, бизге дагы жаңы тапшырма берди. Ошого дагы жаңы тетрадь ачып, жаңы эмени баштадык. Мисалы үчүн мына take деген сөздүн 8-9 мааниси бар. Онун мисалы үчүн бир эле уңгудан чыгат да, үчөө уласаң эле башка сөз болуп кетет англис тилде. Ошентип билимибизди күчөйтүрөбүз. Анан буга көнүгүү мисалдар, таблицаларды кылганбыз. Мисалы мына make деген сөздүн 18 түрү бар. 18 та маанини берет. Ошону дагы иштеп, ушундай таблицага түшүрөбүз да, себеби биздин баягы жаттап калганыбызга оңой болот. Ошентип иштеп, конспектке чыгабыз. Бул тапшырма берген маселе болду, ошого эмеле баштаган. Бул гимназияда көп иштер болду да, биздин мүнөзүбүздүн Эң биринчи иш ошо. Адамгерчилигибиз жакындан көрөп, жеке индивидуальный подход жасап атып, анан ушул жолго түшүп, анан ушунун негизинде жасалган иштер да булар. Буга түшкүчө биз аябай көп процесс өтөбүз. Ар бир жерде иштейбиз, жаш мугалимдер башталма иштейбиз, агай менен бирге иштеп атып, биздин кичине ийгилигибиз ушу да. Эң катта проблема биздин мүнөзүбүздө. Ооба. Ошону айтты. Туптура. Ушул убакытын пайдаланып, көрсө агай дагы айтаттыр, кыйналып болот, 5 жылың арчы уктабай кой, 1 жыл уктабай кой, эмесин көрөсүң. Көрсө, бир калын, бир үзүрүнүн бир учушу жакшы сөздөр экен дагы. Мына уже уга баштадыңар. Өткөндө ноокат келгенде кандай силерге кымбат сөздөрдү айтып. Электин жаш мугалимдер 45 мугалим. Буларды биз ноокатка алып кетейик деп баарыңды ушундай эме кылып. Агайдын жолго салгандыгы да. Күндөгү биздеги билим берүүдө көбүрөөк кандай болуп атат? Макул, барына батырбыз. Түрдүү деңгээлдеги жаш мугалимдер келип атат да. Биз неге аларды жакшы кылып тарбиялай албай атабыз? Агайдын айткан сөздөрдү айтышыбыз мүмкүн, неге ал жукпай атат? Неге дегенде биздеги бир проблеманы азыр байкап атам. Ошол сиздердин мүнөзүңүздөр менен иштөө процесси. Себеби дегенде биз биринчи эгинде эгерде жерди даярдайбыз да. Айдатабыз, 2 жолу айдайбыз, жашабыз. Бардыгын даярдап туруп,
Анан кийинеге эгиш керек, анан убагында суу бериш керек, убагында азыгын бериш керек, анан жакшы түшүм болот. А биздики бүгүнкү күндөгү масаатчы мугалимдердин же болбосо жетекчиликтин көйгөйү ушунда. Биз жаңы келген мугалимдерди сразу эле силерге окшош жакшы кылып алгыбыз келип атат да. Бирок жерди даярдабай эле. O жерди чым басып кеткен, ажырып ташса да алып кеткен. Даярдабай эле ушундай. Ушундай таштар бар, о куалды мейматтар чыгарыш керек. Бер жактан жок. Мугалимдерге жакшылык каалап алып жакшы болсун деп. Бөлгөн баштабаганыбыз үчүн алардан биз кайра тескери пикир угуп атабыз. Оку эле деп бала болду, той бозду деген сөздөрдү мисалы мен угуп атам. Жаш мугалимдер той бозду дейт. Ушу бала болду дейт. Мисалы ушундайлар бар да. Көрсө, бул түрктөрдүн дагы бир секрети ушунда экен, мен баягы сапатка баргандачы. Булар билимден мурда талим тарбия маселесине өтө көңүл бурат экен дагы. Ушунчалык восприимчивый кылып туруп, буларды ал кылып алат экен. Ал кылып алгандан кийин булар зомби болуп калат экен, терминатор болуп калат экен. Каяка баштаса ошол жака кете турган. Биз ошол биринчи первичный процессти жасабай туруп эле экинчи, үчүнчүсүнө өтүп кетип туруп, же нары жактан жок, же бер жактан жок. Ошон үчүн сиздерге мен баалаган, мен байкаган нерселер ушулар болот. Квалификация жогорулатсын деген болсок, а сиздерде күн сайын квалификация жогорулатып беребиз. Бизде ушунчалык мугалимдер бар, мисалы кээдечи 5 жыл боло элек меники, мен 5 жылдан кийин барамын. Ал 14 күндө көп деле нерсени алып келбейт, ал бир гана сертификат алып келет. Бизге сертификат керекпи же билим керекпи? Ошон үчүн сиздер бул 14 күндүк курсту билимди алып атканыңызда, ар бир күн сайын өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштегениңиздер бул өтө сонун. Үчүнчү нерсе, жаш мугалимдер мектеби дегенди бул педагогика боюнча, психология боюнча, өз адистигиңиздер боюнча, жаңы маалыматтар боюнча, кругозор боюнча ар тараптан өзүңүздөрдү өнүктүрүп атасыздар. Бул деген өтө жакшы нерсе. Биз эгер өзүбүз билимдүү болсок гана бирөөгө билимибиз жугат. Биз өзүбүз коронавирус болсок бирөөгө коронавирус жугат да. Ошон сыңарда биз өзүбүз билимдүү болсок, анан окуучуга билимибиз жугумдуу болот да. Төртүнчү менин сунушум, сиздер бул жаш мугалимдер мектеби деп атапсыздар. Мен муну башкача айтып элем. Кайра даярдоо, переподготовка же болбосо жаш мугалимдер университет. Туура. Кайра даярдоо. Туура. Сиздер бул жердеги айырмачылык эмнеде? Мына сиздер университетте 4 жыл магистр, же болбосо 5 жыл бакалавр окуп, ал жерде сиздер практикага чыгасыздар, ал жерде сиздер жөн эле мектептерге барганда ватманга көрсөтмө курал даярдайсыздар. Бул жердеги сиздердин кайра даярдоодун айырмачылыгы, жаш мугалимдер мектебинин айырмачылыгы, сиздер иштеп окуучуларга сабак бергенче, айга экзамен тапшырганча күн сайын кайрадан даярдыктан нөлдөн баштап кайрадан сиздер окуп чыгып атасыздар. Эгерде сиздер ошону 3 жыл, 4 жыл, 5 жылга чейинки аралыкта кайрадан окуп койсоңуздар, бул сиздерге өмүр бою жетет. Өмүр бою жетет. Ошон үчүн буга ийгилик жөн жерден келбейт. Өзүңүздөрдү канчалык кыйнасаңыздар, спортсмендер кээде 10 секундтан нокаутка түшөт. 10 секундтук мушташ үчүн 6 ай, 7 ай кара тер төгүп туруп даярданат. 10 секунд. А сиздер өмүр бою эсенчилик болсо 30 жыл, 40 жыл иштейм деген болсоңуздар 5 жыл жөн эле жокко санаш керек. Өзүңүздөрдү кыйнаш керек да. Бул өтө сонун нерсе. Бешинчи нерсе, мен байкаган нерсе, бул жаш мугалимдер мектебине сырткаты нерсе. Бул мугалимдердин, анан кийин мугалимдердин мында өздөрүнүн үстүнөн иштөө боюнча материалдарын көрүп атабыз да. Андан сырткары бул жерде биз залда окуучулардын иштерин көрөбүз. Ушул жерде бүгүнкү күндө дагы бир майда бирок маанилүү нерсе бар. Бул мугалимдердин каллиграфиясы, бул мугалимдердин кол жазмасы. Себеби бүгүнкү күндөгү мугалимдер врачка окшош жазып калды. А мен сиздерден байкаганым ушул окуучулардын кол жазмасына дагы көңүл буруп турат. И мугалимдердин кол жазмасы дагы бул жерде жакшы экен. Өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштейбиз деп эле мындай алга жөн эле мындай жазып койсок боло берет эмес. Жазыпсыздар да мындай. Ошол сиздерге рахмат, ийгилик болсун. Ийгилик болсун. Жаш мугалимдер да сиздерде болуп калайбыз. Манау жок, азыр мындай кыздар. Силерге ушунча шык берип, дем берген районуга кол чаап койгула. Анчаларын колу боша элек мынтип силерге шык беришкечи. Мына рахмат, Пазыл, кандай жакшы ойду айттың.